Айланайын, жамгыр жаап, күн бүркөлсө чыдасаң болот. Адамдын каш кабагы бүркөлүп турсачы жанына баргың келбейт, аны менен мамиле да кылгың келбейт. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар. Ашың болбосо да кашың болсун. Жылмайган үйрөнөлүчү айланайындар. Чын, чыгышта, батышта, Европада, Америкада бүт эле жылмайган. Мен дайым айтам го, Америкада кетип атсаң баары эле жылмайып жүрөт, баардыгы эле жылмайып жүрөт. Кээде кетип атсаң тааныбаса деле көзүңө көз чагылышып калса, хайда өтүп кетет. Ошончалык сүйүнөсүң, сен да кечке бирөөнү издесиң, мен да бирөөгө хайдап коеюн депчи. А бизде болсо бүт дүйнөнүн проблемасы бүт кыргыздар чечкендей да. Бешене мындай да тырышып калган, мындай да тырышып калган. Апамдын сөзү бар, балам дейт, түрүң өзгөрсө дилиң өзгөрөт дейт. Жылмайып жүрсөң, дилиң дагы жаркылдап жүрөт. Былтыйып жүрсөң, былчыйып жүрсөң, ошого жараша дилиң дагы бүркөлөт, андан каяктагы бакыт. Ошон үчүн мен дайым барган жерде айтып атам, эстеп калыңыздар, жүзүбүздө жылмайуу болсун, тилибизде таттуу сөз болсун, колубузда белек болсун. Белектин бардыгы Кытайдын жалтырак жылтырактары эмес, мына китептерден болсун. Анткени жалтырак жылтырактан пайда жок. Биз азыр байкасаңыздар Кытайды байтып атабыз. Кытайдын экономикасын байтып атабыз. Биздин адамдарыбыз да сыртка чыгып кетип атат, акчаларыбыз да сыртка чыгып кетип атат. Ошол импорт көп, экспорт аз, акчаларыбыз Кытайга кетип атат, алардан келген товарлардын сапаты төмөн. Ошол Кытай жаман товарынчы Россияга сатпайт, Америкага сатпайт, Японияга сатпайт. Эң артта калган, ашкан, тешкен, өтпөгөндөр бизге келет. А биз болсо тойлордо өзүбүздүн калпакты чанып, Кытайдан келген адам кийбес калпактарды апарып берип атабыз. Адам кийбес көйнөктөрдү апарып берип атабыз. Жөн эле жок нерсеге, кереги жок мусорго биздин акчалар айланып атат. Айтайын дегеним, ушул китептин баасы канча? Кече бир абдан жакшы суроо берди. Мурда Кувейт университетинин ректору Алмаз мырза абдан жакшы суроо берди. Баасы канча ушунун? Айтып. 250 сом, туурабы? Бул 250 сом кагаздын баасы, чыккан чыгашасынын баасы. Анан бир аз балким үстүнө кошкондур. Бирок ичиндеги ой, ичиндеги маалымат, билим, идеянын баасы канча? Айланайын, кээ бир сөздөрдү угуш үчүнчү адамдар бүткүл өмүрүн арнаган. Бир адам бар экен, эч бир бактылуу боло албайт экен, кыжылат болуп жүрөт экен. Ошол бактсыздан кантип кутулам деп өзүнүн атасына кайрылса, балам Түкүнчө деген шаарда бир акылман бар, данышман бар. Ошолго барсаң, сенин бактсыздыгыңды түйүнүн чечип, бактылуу болушуңа себеп болот дептир, макул деп кете деген айлап жылда билгерки заманда. Барса чындап эле алым, данышман, үй аябай чоң экен. Кезиге күткөндөр да аябай көп экен. Бүт дүйнөнүн туш тарабынан келип. Bir gün, 2 gün bötöt, anan geceye gelet, geceye barıp aytat eкен, men ушунчалык эле бактсызмын. Элдин барлыгы жыргап жүрөт, кубанып жүрөт. Мен болсо көңүлүмдө көтөрүлбөйт. Анткени бул проблема бар, тигил проблема бар. Ошону угуп турат экен дагы балам дейт экен. Бир 2 саат мага убакыт бер, анткени бирке жумушум бар эле, 2 сааттан келгениңден кийин мен ушул сенин берген сурооңдун жообун берип, түйүнүн чечип берем. Деп туруп андан кийин колуна бир кашык карматып туруп, ошол кашыкка майды куят экен. Куят экен дагы айтат экен, балам, ушул майды төкпөй кел 2 сааттан кийин. Бирок барып келгенден кийин бүт бере турган суроолорум бар деп. 2 саат бүт кыдырып келет дейт, жанагынын огородун, кыргызча оолу деп коет экен го, оолусун, огородун, үй жайын, ичиндеги бөлмөлөрүн бүт кыдырып келет экен. Кыдырып келип турган аксакалга айтат экен. Аксакал бир кыдырып келип, 2 саат өттү деп. Десе, балам, менин китепканаларым сонун бекен, китептерим жактыбы десе, көргөн жокмун дейт экен. Фонтандарымы көрдүңбү? Көргөн жокмун. Гүлдөрдүн түрлөрүн эгип койдум, көрдүңбү? Көргөн жокмун. Түкүнчө деген дарактарым бар эле, мөмөлөрүм бар эле, көрдүңбү? Көргөн жокмун. Бала аябай уялат экен. Айланан 2 сааттан бери эмне кылып жүрдүң десе, сиздин аны төкпө дегениңизден ушул майды карап жүрдүм дейт экен. Анан ачуусу келет экен дагы, балам жакшы эмес, мен сага 2 саат шанс бердим эле, көрүп келсең болмок. Адам деле кээде бирдеке кылса бирөө көрсө экен деп, мындай мактангысы келет, сыймыктангысы келет, бар көрүп келчи. Дейт экен, кашыгын колуна карматып май менен кошу. Чындап барса, укмуш, тоос да бар экен, булбул да бар экен, бул жакта фонтандар, тигил жакта сонун китептер, бул жакта бактар, өмүрүндө көрбөгөн дарактар суктанып келет экен, келип айта баштайт экен. Мындай китебиңизди көрдүм, мындай пальмаңызды көрдүм, мындай өсүмдүгүңүздү көрдүм, мындай жаныбарыңызды көрдүм, гүлзарыңыз укмуш экен деп айтып аткан мезгилде, май гана дептир. Караса май жок, колунда кашык куп-курга. Уялып кетип кечирип коюңуз, сиз айткандан көрүп жүрүп муну байкабай калыптым десе, балам, капы болбо, кыжылат болбо, майдын мага да кереги жок, сага да кереги жок. Айтайын дегеним, сенин проблемаң бир кашык, бактың чексиз, ошол гүлзарлардай, ошол китепканадагыдай, ошол табигаттагыдай. Сен ошол жакшылыктын бардыгын көрбөй болгону бир кашык май проблемаңды карап жүрүп, ошонун баарын унутуп калган экенсиң. Мындан ары майды унут, кашык төгүлсө төгүлсүн, бирок бактыңды көрө бил, сезе бил деп айткан экен. Ошон үчүнчү ажырашкысы келип аткандар ажырашпагыла. Анткеничи шайтандын эң жакшы көргөн иши үй бүлөнү бузуш.
арага чириш, адам өлтүрүштөн дагы үй бүлөнү бузуш бул. Анан эл менен элди душман кылыш, уру кылып бөлүш, жер кылып бөлүш, регион кылып бөлүш, ошол шайтандын эң жакшы көргөн иши. Эгерде ажырашкың келип атса, ойлонуп көр, кулагыңа шыбырып атат. Ал көрүнбөйт, ал сени көрөт, сен аны көрбөйсүң. Экөөң мушташсаң, көзгө көрүнбөгөнү, көзгө көрүнгөнү каалагандай урат, сен аны таппайсың. Ошон үчүн кийинкини ойлон, ажырашып кетсең ойло, анда не болот? Андан жакшы туш келеби? Бул бир. Экинчиден, жашооң жакшы болуп кетеби? Ал эки. Аял болгондон кийин, эркек болгондон кийин жашоонун өзүнүн талаптары бар. Ошолорду кантип аткарасың? Айтор, алсыраак ойлогула, жакшы жагын көбүрөөк ойлогула. Апам бир сөзү бар. Жаманды оңдогон келсе жакшысың дей бер, мактай бер. Ошондон болуп кетет. Жаш баланы деле ант мынт десең аткарбайт, бирок алтыным азамат колунан келет, кылып коет десең, бала ошону кылат. Биздин мектептерде дагы кээде күчкө салып жейбиз, уруш жейбиз. Антпе, мынтпе. Жашоонун балдар тарбиялаштын бир жөнөкөй мыйзамы бар экен. Баланын жаман жагын азайтам деп аракет кылбай, жакшы жагын көбөйтөм деп аракет кыл. Ошондо антпе, мынтпе дебейсиң, өрнөк болуп кете бересиң.